Шафран тууралуу бир аз маалымат бере кетейин. 1 грамм шафран алыш үчүн 150ден ашык гүл энеликтерин чогултуу керек. Ал эми 200 миң шафран гүлүнөн 1 килограмм гана шафран алынат. 2 килограммга жакын шафран алыш үчүн 4000 квадрат метр жерге шафран эгүү керек. Шафранды Азияда эле эмес, Европада да өстүрүшөт. Мисалы, Германия, Австрия, Италия, Греция, Испанияда дагы шафран өсөт. Шафрандын мекени Иран болуп саналат. Ирандан 16-кылымдарда Кашмирге атайын шафран алып келип өстүрүшкөн. Ошондон бери Кашмирде шафран өстүрүп келишет. Коңшу өлкөлөрдөн Өзбекстан шафранды жакшы өстүрүп киреше алып, акыркы мезгилде шафран өстүрүү боюнча аянттарын кеңейтишүүдө. Ал эми Кыргызстанга шафран качан келген? Кантип өстүрүп атышат? Шафрандан киреше алуу үчүн канча убакыт жана мээнет кетет? Ушул суроолорго жооп алганы атайын өсүмдүктөрдүн биотехнологиясы лабораториясына бардым. Биз бүгүн Чарбакер программасында сиздерге шафрандын баасы эмнеге кымбат деген суроого жооп тапканы аракет жасайбыз. Себеби Кыргызстанда шафран бул күнгө чейин өстүрүлгөн эмес жана андан киреше пайда тапканды бардыгы эле биле беришпейт. Сорт сыноо участогуна атайын биз келдик. Бул жерде илимпоз окумуштуулар шафранды Италиядан, ошондой эле коңшу өлкөлөрдөн алып келип, атайын эгип 4 жылдан бери сынап жаткан мезгили. Ошол шафранды азыр барып сиздер менен чогуу көрөбүз. Себеби шафран жылына бир эле жолу гүлдөйт. Барып көрөлү дагы кантип гүлдөйт жана анын гүлдүн ичиндеги чаңчасын кантип бөлүп алышып, андан ары кандай ыкмаларды өткөрүшөт жана кантип кургатышат. Эмнеге шафрандын баасы кымбат жана биздин Кыргызстанда шафранды өстүрүп, көбөйтүп, биздин дыйкандар киреше пайда тапса болобу деген суроого жооп издегени аракет кылабыз. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева. Анда эмесем кеттик, чогуу көрөлү. Биз Агрардык университеттин сорт сыноо участогуна жазда келгенде шафрандын өсүп жатканын көрдүк эле. Ошондо шафрандын гүлдөгөнүн качан көрсөк болот деп сураганмын. Аба ырайына жараша болот, кеч күздө келсеңер гүлдөгөнүн көрөсүңөр деген. Бул 4 күн мурун гүлдөй баштады. Ага дери сентябрдын 15-inde сугарылган. Сугарылгандан кийин анан бул кайра уйкудан чыгат дагы ушинтип жалбырактарын пайда кылып, анан гүлүн ача баштады. Өсүмдүктү өстүрүүнүн негизги максаты могу гүлдүн ичиндеги чаң энеликтин чаң алгычын алуу. Ошол негизги продукт. Дүйнө боюнча ошол сафран деген ошол энеликтин гүл алгычын сатышат да. Эң кымбат продукция болуп эсептелинет. 1 килограммы $1000 өйдө болот деп айтканбыз. Эми өндүрүштө Иранда, мисалы үчүн Афганистанда жыйнаш үчүн, тиги энеликтин чаң алгычын жыйнаш үчүн могу гүлдөрдү, турган гүлдөрдү эле түбүнөн жулуп алышып, айна кидишке салып барышып туруп, анан үйүнө кирип алып туруп, анан баягы энеликтин чаң алгычтарын өздөрүнчө бөлүшөт. Бөлүп анан кургатып, анан айна кидишке салып, анан сата башташат. Анан эми силерге азыр көргөзүп коеюн, энеликтин чаң алгычы кайсыл экенин. Өсүмдүктүн гүлүнөн момундай пинцет менен алыш керек деп атабыз. Анткени жанакындай кол менен жулганда энеликтин чаң алгычынын ылдыйкы түбү ак болуп көрүнөт. Агы да калып калат да. Анда агы калып калса, ал төмөнкү сортко кирет да. Ошон үчүн пинцет менен алганда мына момундай кылып энеликтин чаң алгычы момундай кочкул кызыл өңдө болот. Кочкул кызыл өңдө. Ушул продукция өзү эң кымбат продукция тамак аш продуктуларынын ичинен. Алып атканда аталыгы да кошулуп калат. Бирок аларды өзүнчө сорттоп алып ташташ керек. Эгерде ал чогуу жүргөн болсо, анда шафрандын сорттуулугу өзгөрүлүп кетет да. Мынакей момундай 3 ача болот. Анан түбү барып биригет 3 ача. Анан ушул продукция үчүн ушул шафран өстүрүлөт.
2021-жылы ушул сорт сыноо участогына шафран отургузушкан. Андан бери 4 жыл аралыкта шафрандын энелик чаңалгычтарын чогултуп, илимий иш жүргүзүп атышат. Эмки жылы акыркы жолу жыйнап туруп, анан түбүн казып алып, анан түбүндөгү түшүмдүн структурасын аныктайбыз. Анан фермерлерге биз кеңештерди берген атабыз. Эми муну бардык эле жерде өстүрө берсе болбойт. Чополуу топурактарда көп жакшы өсө албайт. Жеңил чопо топурактарда, анан кумдак топурактарда жакшы өсөт. Анан себүүнүн убактысы бул сентябрдын 10-числолорунда тигип калыш керек. Жаңыдан тиге баштаса да, ал үчүн топуракты жакшылап сугарып туруп, анан нымдуу топуракка жанакы пияз түптөрдү отургуш керек. Анан катар аралыктарын 45 сантиметр кылып тигип, могу катардын ичиндеги аян 15 сантиметр, 10 сантиметрден 15 сантиметрге деле болот. Могу эки катардын ортосу 45 сантиметр болуш керек. Эми фермерлердин жери аз да, ошон үчүн жерди натыйжалуу колдонуш үчүн 45 сантиметрди биз кеңеш катары берип атабыз фермерлерге. Ноябрдын 5-10-доруна дери гүлдөйт дагы, анан кыштап калат. Кыштап калып ушундай жалбырактар менен кыштап калат. Анан биз ушул жерде кыштын тескери таасирлери бул өсүмдүккө кандай таасир берет деген максатта момундай биринчи делянкабыз жаппайбыз, экинчи делянкабыз момундай компост менен жабылат. Анан могу жерде дагы үчүнчү делянкабыз пленка менен жабылат. Андан кийинки делянкабыз болсо кагаз менен жабылат, крафт бумага менен. Ушул опыттарды быйыл 3-жылы өткөзүп атабыз. Ушул сиздер шафран өстүрүү боюнча ыкмаларды өткөрүп, ар түрдүү эксперименттерди жасап жатканыңыздар боюнча илимий иштерди жүргүзүп жатканыңыздар тууралуу окумуштуулардан тышкары өкмөттө Айыл чарба министрлигинде кызыктар болгон, кабардар болгондор барбы деп сурадым. Ооба, Айыл чарба министрлиги деп эле коелу. Дыйкандарга пайдалуулуу экенин, анан перспективалуу өсүмдүк катары санашып, өздөрүнчө жумушчу группа түзүшкөн. Ал жумушчу группа иштеп, мунун агротехникасын анын ичинде биз дагы барбыз. Мен мүчөмүн ошонун ичинде. Анан эми ошол жумушчу группа иштеп жатат. Анан жумушчу группа иштеп, алардын ишинин жыйынтыгы өкмөттүн токтомун даярдаш керек. Өкмөт токтом даярдаса, анан биз мунун агротехникасы тууралуу рекомендацияны иштеп чыгабыз. Анан өкмөт кайсактан сатып келүүсүн уюштуруп берсе, анан фермерлер сатып алат эле. Анан биринен бири сатышып, Кыргызстанды бат эле себүү материал менен жабдый алат эле. Ошондой жол менен Өзбекстан кеткен. Өзбекстан мындан 4 жыл мурун токтом чыгарышып, азыр шафрандын аянты Өзбекстанда 1500 гектардан ашып калды. Көбүнчө фермерлер өстүрүп жатышат, продукциясын сатып атышат. Анан дагы Кыргызстанды дагы себүү материал менен жабдый башташты. Муну жыйнап сата баштаса дагы мамлекеттин Айыл чарба министрлигинин негизги функциясы болуп, ошол фермерлер өстүрүлгөн продукцияны сатып берүүнү уюштуруу да. Жаңы рыноктарды таап берсе аларга, алар өздөрү чуркап сатып алуу үчүн издеп жүрө алышпайт да. Илимпоздун айтымында шафранды өстүрүш үчүн жерине, топурагына абдан көңүл буруу керек дейт. Биздин кайсы региондо шафран жакшы өсүп кете алат, ыңгайлуу шарт түзгөнгө Кыргызстанда мүмкүнчүлүк барбы деген суроо жаралды. Жеңил чополуу топурактарда, анан кумдак топурактарда деп. Демек, мындай топурактар могу биздин чүй өрөөнүн тоо этектеринде бар бир аз, ачык коңур топурактар бар, ошол жерге айдаса болот. Анан Ысык көл облусунун Тоң району менен Ысык көл районуна айдаса болот. Ошол жакта ошол жерде бизге керектүү топурактар бар, кумдак топурактар. Анан дагы бир перспективалуу жерибиз бул Баткен обласу. Баткен областында кумдак топурактар көп. Кулундуга айдашкан, биз менен эле бир эле убакта Кулундуга айдашып, бизден дагы бир жума эртерээк чыккан, бир эле убакта сепкенде. Анан аякта дагы ошондой фермерлерге демонстрациялык ушундай тилкелер коюлган. Алар ошол жерден фермерлер келип көрүшүп атат. Бирок бир маселе бар. Муну тигип жаткан кезде
жанакындай убактылуу миграция келген каргалар чукуп жоготушат. Андан тышкары келемиштер болсо, анан майда тышкандар болсо, булар жеп коюшуп, булар чыгарбай жаман кылышат. Ошон үчүн ошол факторлордон коргош керек. Экинчиден, мындай коопсуздуу продукцияны бериш үчүн өстүрүлүп жаткан жердин баары корголгон болуш керек. Жанакындай ит-биттер жок болуш керек. Анткени мунун чаңалгычтары өтө таза продукция болуш керек. Эгерде иттер жүргөн болсо, жанакы эхинококкоз таратуучу булак болуп эсептелинет. Ошондуктан ал иттен жана чычкан-пычкандан корголгон болуш керек. Канаттуулардан да корголгон болуш керек да. Шафранды отургузса канча күндөн кийин чыгат, ал эми канча убакыттан кийин гүлдөйт? Бул маалыматты да билип алуу өтө маанилүү. Күндүн жылуулугуна жараша болот. Күн жылуу болуп, абада 20-25 градус болуп турса, жакшы топурак ным болсо, бир жума деле чыгат. Анан кичине салкыныраак болуп калса, анда 10 күн, 12 күнгө кетип калат. Ошон үчүн, мисалы үчүн Ысык көл областына тигем дегендер 20-август эле тиккенге кириши керек. Анткени аларда күз кыска да. Биздин чүйдө болсо, сентябрдын 1-нен баштап тиге баштаса болот. Негизи сентябрдын 15-ине дейин тигип калыш керек. Баткенде болсо, аякта күн жылуу, аякта дагы сентябрдын башына тиксе деле болот. Эгерде шафранды жарандар өздөрү алып келип отургузса, эмнелерге көңүл буруш керек? Сиз тажрыйба жүргүзгөн окумуштуу катары сунушуңузду айтсаңыз дедим. Шафрандын пияз түптөрү чоң фракция, орто фракция жана майда фракция болуп бөлүнөт. Чоң фракциясынын салмагы 15-20 грамм болот. Эгерде 15-20 граммдыгын алса, эң жакшы болот. Бирок орточо фракцияны деле алса болот. 14-15 граммдын тегерегинде алар. Ошо алыш керек. Анан бул күзүндө кичине кечигирээк казып калса, үрөн катарычы өнө башташат. Өнө баштап калса деле аны деле алып келип тиге берсе болот. Коркпой эле коюш керек. Бирок өнбөгөнүн алыш керек да негизинде. Сатып алса. Шафран уругу менен көбөйбөйт. Ошон үчүн дайыма ал пияз түп менен колдонот. Сатып алганда ошо пияз түп сатып алышат. Өзү стерильный триплоид деп коет өсүмдүк катары. Шафрандын гүл энеликтери кандай шартта кантип сакталганын көрүү үчүн сорт сыноо участогунан кийин атайын кургатылган жайына бардык. Ошондой эле шафрандын эң кымбат кадырлуу болгон пияз түбүн да ал жерден көргүм келди. Шафрандын гүл энеликтерин алганда, мына момундай идиштерге салабыз. Ушу идиштердин ичинде кургайт. Бул кагаз идиш. Анан ар кайсы варианттарда ар кандай чогулган болот. Анан бул бир жумага жетпей эле кургап калат. Андан кийин кургагандан кийин момундай айнек идиштерге салабыз. Айнек идиштерде сырттан да ным кирбеш керек. Сырттан ным кирип, анан муну бузуп жибербеш үчүн момундай айнек идиштерге сакталат дүйнө боюнча. Эми идиштин ичинде ар кандай варианттар болушу мүмкүн. Мына монтип кайсы варианттан келген шафран. Анан мына өзү момундай кургаган масса мына момундай болуп калат. Мынакей ушундай болот. Анан жеңил болот. Анан америкалык эмелер, медиктер булардан уже изилдөө жүргүзүшүп, анан булардан таблеткалар чыгарып атыптыр. Ошол таблеткалар жанакындай көздүн иштешине жакшыртыш үчүн, жанакы көздүн сетчаткасынын кан айлануусун жакшыртат деп илимде далил бар да. Могул болсо пияз түбү. Мынакей ушундай пияз түп болот. Мен жана талаадан айткандай 14-17 граммга дейин болот. Иранда 50 граммга дейин бар деп атышат. Ошо өзү чыккан жеринде да. Анан момундай өңгөндө момундай ак соёс чыгып калат. Көрүп атасыңарбы? Тиги агышын. Мына ак соё чыгып турат. Анан бул үстүнө чыккандан кийин астынан тамырлар пайда болот дагы. Мына ушул себүүчү материалы ушул. Ушуну биз жанакы Ысык көлдө августта, анан биякта чүйдө сентябрдын 10-нан баштап тигиш керек деп айтып атпайбызбы? Ушул шафрандын пияз түбү болуп эсептелинет. Фермер өзү сатыш керек депчи продукцияны. Анан мамлекет ага аны сатуучу рыноктор таап берсе,
мына момундай жакшынакай идиштерге салыш керек. Мындай кичинекей ампула түрүндө дагы идиштер бар. Бирок момундай идиште мындай жылтырак былтырактарды салып коюп эметсе, мына ичинде болсо дагы эле тетигиндегидей эле момундай структурасы ошондой эле. Шафрандын энелигин гүл алгычтары гинецей деп коет илимде гинецей деп алып коет. Анан момундай жылтырак жакшынакай идишке салып туруп анан сатышса, анан бул дагы өзүнчө бир кутучага салынып койсо болот. Анан салып коюп туруп болгону 2 грамм мунун ичинде, бирок анын сыртын көргөзүп атканыбыз 50 грамм. Бирок ушундай кымбат баалуу продукция болгондон кийин анан мына биягына шафран деп жазып коюп үстүнө. Анан биягына Кыргызстандын продукциялары дегенде жазып койсо болот. Сиз өзүңүздүн илимий жумушуңузду баштаганы алгачкы кадамдарды жасап турсуз да. Бул жерге эмне, шафрандын кандай түрүн кантип, анан кайсы убакта отургуздуңуз? Деги эле бул жерде азыр эмне иш жүрүп аткан учуру да? Шафрандын пияз түптөрүн Өзбекстандан алдырдым. Негизи производитель катары өндүрүүчү бул деген Голландия болуп эсептелинет. Голландиядан алынган уруктар Өзбекстандан алдырдым, Ташкенттен. Анын келүүсү бир 20 күндү түздү. Мисалы үчүн мен 18 килограммды алдым, түшүрүп содалашуу менен где-то $300 чыкты. Негизинен бул менин максатым болуп, бул шафранды өстүрүүнү жайылтуу, жана дагы башка областтардан да тажрыйба кылып көрүү. Бул менин илимий максатым болуп саналат. Жана дагы эң эле сонун культура болгондуктан бардык жерге жайылып, анан да медициналык тармакта да колдонулса сонун болмок деп ойлойм. Шафрандын биринчи кезекте ден соолукка пайдалуу жагы. Деги эле рак ооруларына деп көпчүлүк учурда интернет булактарында дагы маалымат берип айтылып келип атат. Андан сырткары ошол көздүн карегин же болбосо көздүн кароосун жакшыртканы дагы бул шафрандын ошол чаңчаларынын ичиндеги гүлдөгөндө ичинен алынган чаңчаларын пайдаланса, тамак ашта колдонсо же жөн деле жесе абдан пайдалуу экенин айтып атышат. Эгерде өнүккөн жакшы өлкөлөрдөй болуп, мисалы үчүн Франция, Италия, Испания же болбосо Туркия мамлекеттеринде, Иранда буну ар бир тамактарына кошуп, күнүмдүк биз калемпир, мурч кошкондой эле кошуп тамак аш азыктарында дагы пайдаланышат. Ден соолукка дагы пайдалуу, анан негизинен өзүнчө бир адамга жакшы жактары болгону. Экинчиси пайдасы, кирешеси. Эгерде биздин кыргызстандык фермер, дыйкандар момундай жери болсо, көп деле сууну үнөмдүү пайдаланса, аз эле суу кетет деп окумуштуу айтып кетти. Ошондой эле анчейин деле сууну талап кылбаганына баса белгилеп дагы айтты. Суу тартыш учурда деле шафран жакшы өсүп, уктаган мезгил болот экен. Ал эми суу керек болбой, бардыгынан сугарылып, эгин-тегин жыйналып алгандан кийин шафран ойгонуп, ачылып, эки эле жолу күздө сугарылат экен, андан кийин гүлдөп, чаңчасын терип жыйнап алат экен. Бүгүнкү программада биздин айтайын дегенибиз, эгерде биздин Кыргызстандык улуттук агрардык университеттин окумуштуулары ушул багытта жакшы ишти жасап атышат, ушунун жыйынтыгы ийгиликтүү аяктаса, Кыргызстандын бардык областтарында шафранды эксе, дыйкандардын чөнтөгүнө дагы, үй бүлөсүнө дагы кошумча киреше алып келгени жакшы болот деген максатты айткыбыз келди. Деги эле ийгилик каалап туралы ошо илимпоздордун жакшы жыйынтыгына. Сиздер бүгүн Чарбакер программасын көрдүңүздөр. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева болдум. Саламатта болуңуздар.